Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайларыңар жакшыбы? Азыр биз аралыктан окууну баштайбыз. Адабий окуу сабагы. Балдар, биз бүгүн элдик жомок карышкыр менен түлкү деген жомокту өтөбүз. Балдар, жомоктон мурда силер БББ таблицасын толтургулачы. Бул жомок жөнүндө силердин оюңар кандай экенин мен билгим келип турат. Силер карышкыр менен түлкүнүн сапаттарын билесиңер, балдар, туурабы? Себеби силер жомоктордон окуп, мультфильмдерден көрүп жүрөсүңөр. Анда жомокко көңүл бургулачы. Карышкыр менен түлкү элдик жомок. Түлкү курсагы кынжыйып ачка келе жатып, жолунда жаткан койдун куйругун көрө калып, шилекейи чуубуруп жакын барды. Куу түлкү абайлап карап, куйруктун астындагы капканды байкап калды. Кетейин десе, май куйруктан көңүлүн үзө албайт. Куйрукту сугунайын десе, капканга түшөт. Алыс узап кетпей айланчыктап жүрө берет. Аңгыча теги дөбөчөдөн карышкыр көрүнө калды. Жолу болбой таң азандан бери ачка араң басып келе жатыптыр. Түлкү калп эле жагынып: досум, кайда жүрөсүң көрүнбөй? Акыбалың начар го. Сага койдун куйругун жедирип, бир тойгузайын деп келер жолуңду күтүп отурам дейт. Койдун куйругу дегенде карышкырдын көзү жайнай түштү. Түлкү капкан үстүндө куйрукту көрсөтүп, март беришен болуп калып: ала кой, досум, сенин ачка жер кезип жүргөнүңдү сезгем деп жатты. Бул оңой табылган оокатка сүйүнгөн карышкыр шап куйрукка жетип дагы ойлоно калды. Түлкү досум, өзүң эмнеге жебей турасың? Досум, бергенди жей бербейсиңби? Азыр Рамазан айы, мен орозомун. Мага көңүл бөлбөй эле жей бер эми, дейт түлкү жойпуланып. Аңкоо карышкыр куйрукту жетип тиштегенде капканга түшүп калып, жаны көзүнө көрүнүп каңкылдап жиберди. Оозундагы куйрук 3-4 кадам алыс учуп кетти. Түлкү өзү ойлоп тапкан амалына ыраазы болуп, карышкырдын маңдайына отуруп олжосун жей баштады. Көрдүңөрбү, балдар, түлкүнүн кандай амалкөө экенин? Силер төмөнкү суроого жооп бергилечи. Өз пайдасы үчүн бирөөнү зыянга учураткан түлкүгө кандай баа бересиңер? Тапшырма. Түлкү менен карышкырдын сапаттарын жазгыла. Үлгүгө карап, карышкыр аңкоо ишенчек, бул жагын улап кетесиңер. Түлкү куу алдамчы. Кандай эмесе, тапшырманы аткаргылачы, балдар.